Жуманын алгачкы күнүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырууну түз эфирде баштайбыз. Студияда Абдумалик Базарбаев болом. Амансыздарбы? Бишкек-Ош жолундагы Каракөл шаарында кичи автобус менен жүк ташуучуна кагылышып, анын кесепетинен 6 адам каза болду. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун Ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда, кырсык 19 ноябрда болгон кагылышуунун кесепетинен кичи автобустун айдоочусу жана 5 жүргүнчүсү каза болуп, дагы 3 жабырлануучу ооруканага жаткырылды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Быйыл 9 айда өлкө боюнча 4972 жол кырсыгы катталды. Бул көрсөткүч былтыркы жылдан ушул мезгилине салыштырмалуу 13%га азыраак. Былтыр 9 айда 5426 жол кырсыгы катталып, 610 адам мерт болгон. Баткен облусуна караштуу Лейлек районуна караштуу Кулунду айыл өкмөтүнүн тургундары өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Бул тууралуу Интербилим Ош коомдук уюмунун Facebook баракчасына жарыяланды. Видеодо кайрылууда элге келген гуманитардык жардам толук жетпей, орто жолдо жок болуп кетип жатканы айтылат. Алар элге бөлүнгөн акчанын тегиз бөлүнүп берилбегенин жана мыйзамдын иштебей жатышканын айтышкан. 2023 жылы республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 322 миллиард 766 миллион сомду түзөт. Бул тууралуу финансы министри Алмаз Бакетаев Ыйман Нуров фракциясынын жыйынында билдирди. Казынанын чыгышаларынын жалпы көлөмү финансылык активтерди эсепке албаганда 344 миллиард 29 миллион сом деп белгиленди. 2023 жылга республикалык бюджеттин тартыштыгы 21 миллиард 263 миллион сомду же ички дүң продукцияга карата 2,3% түзөрү күтүлүүдө. Финансы министрлиги 10 ноябрга карата Кыргызстандын мамлекеттик казынасынын тартыштыгы 35,4 миллиард сомго жеткенин жарыялаган. Бул өлкө тарыхындагы эң чоң бюджеттик таңкыстык экени айтылган. Министрлик мындай таңкыстык бюджеттик төлөмдөрдүн көбөйүшүнөн, атайын эсепке түшкөн каражаттын жана инвестициялык салымдардын азайышынан улам келип чыкканын түшүндүргөн. Жаңы талаптарга ылайык фискалдык модулдук функциясы жок контролдук кассалык машиналарды 2022 жылдын 31 декабрына чейин гана колдонууга болот. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирет. 2022 жылдын 1 майына чейин катталган жана колдонулуп жаткан ККМдин эски модельдери белгиленген техникалык талаптарга жооп бербегендиктен аларды 2023 жылдын 1 январына чейин алмаштыруу зарыл. 2023 жылдын 1 январынан тарта белгиленген техникалык талаптарга жооп бербеген кассалык көзөмөл машинасы салык органдары тарабынан мажбурлоо жолу менен эсептен чыгарылат. Мыйзамдарга ылайык белгиленген талаптарга жооп бербеген ККМди пайдалангандыгы үчүн 23 000 сом мөлчөрүндө административдик айыппул салынат. Салык кызматы соода жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө иш жүргүзгөн жана ККМди колдонууга милдеттүү болгон ишкерлерди көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин колдонуудагы ККМди модернизациялоого чакырат. Бириккен Улуттар уюму Кыргызстандагы жакырчылыкты жеңүүгө $90 миллион бөлүүнү көздөөдө. Бул тууралуу Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Эмгек министри Кудайберген Базарбаев дүйнөлүк азык-түлүк программасынын 2 сессиясында жакырчылыкты жеңүү боюнча чаралар жана Кыргызстандагы бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен ишке ашырылып жаткан азык-түлүк коопсуздугу программалары тууралуу айтып берген. Министрдин маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын 9 айында эле 30,5 миң аз камсыз болгон үй-бүлө министрликтин ар кандай долбоорлоруна катышышты. Учурда 105,500 үй-бүлө жөлөк пул алып жатканын эске алганда, жакырчылыкты жоюу чаралары менен дээрлик ар бир 3-чү муктаж үй-бүлөнү камтый алат десек болот. 2,9 миң адам мамлекет менен социалдык келишим түзүп, бюджеттен бекер акча алып, жеке бизнесин ачышты деп айтылат маалыматта. Министрлик ошондой эле Кыргызстандан жакырчылык менен күрөшүү боюнча активдүү чараларды көрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кошумча $15 миллион аларын билдирди. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2020 жылы Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 25,3%га өскөн. Бир жыл мурун ал 20,1% түзгөн.
Казакстандагы Ачык коом уюмунун маалыматына ылайык 20 ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым-Жомарт Токаев добуштардын 82,45%-на ээ болду. Экинчи сапка 5,2% менен баарына каршы деген графа чыкты. Талапкерлер Жигули Дайрабаев 3,33%, Каракет Абден 2,54%, Мейрам Кажикен 2,23%, Нурлан Ауспаев 2,17%, Салтанат Турсунбекова 2,8% добуш топтоду. Алгачкы расмий жыйынтык 21 ноябрда жарыяланат. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык жекшембидеги шайлоодо 12 миллионго чукул шайлоочунун 8 миллион 300 миңге жакыны, же 69,4% добуш берди. Жети Суу облусунда шайлоочулардын 81%дан ашыгы добуш берсе, эң төмөнкү көрсөткүч Алматы шаарында катталды. Бул шаарда шайлоочулардын 28% гана урнага добушун салды. Казакстанды 2019 жылдан бери башкарып келе жаткан Касым-Жомарт Токаевден башка бул шайлоого катышкан 5 талапкердин баары коомчулуктун кеңири катмарына белгисиз. Мындан улам көз карансыз байкоочулар бул шайлоодо чыны катандаштык болбогонун белгилеп келишет. 20 ноябрдагы добуш берүү бир нече шаарда жарандык активисттердин кармалышы менен коштолду. Азаттыктын казак кызматы жазгандай, Алматы шаарынын 3 жеринде таза шайлоону талап кылган 30га чукул активистти полиция кармап кетти. Мына ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВнын расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналыбыздан ыкчам күзөтүп туруңуздар. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.